100 орунду көп тармактуу оорукана Чолпон Ата шаарындагы Ысык көл райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун аймагына курулат. Учурда жер төлөөсү казылып, таптоо жумуштары жүрүп жатат. Пайдубалын түптөөнүн алдында саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда оорукананын курулушуна мезгил кутусу салынды. Больницабыз акчолтой болсун. Оорукана курула турган болсо, биринчи кезекте хирургия менен төрөт бөлүмүндө иштегендердин түшүгү азаймакчы. Себеби бейтапканадагы бир операция столун 2 бөлүм пайдаланып келет. Бир учурда хирургиялык чукул операция жасоого, ошол эле маалда кесарево жолу менен төрөт кабыл алууга туура келет. Мындайда дарыгерлер кеңешип иш алып барууга аргасыз. Калктын саны өскөн сайын көз жарган эмнелердин саны көбөйүп, хирургиялык операциянын көрсөткүчү дагы арбып баратат. Жылына биздин Ысык көл аймактык ооруканада 1100-1200 аял көз жарат. Анын 100 аял, 150 аялы операция жолу менен көз жарышат. Операционный зал өзүнчө болуш керек. Биздики хирургия бөлүм менен бир эле операциондук бөлүм бар болчу зал. Ошого биз кээде чукул болуп калганда операциялар күтүп, ошондой учурлар көп болчу. Ушундай көйгөйлөрдү жана операция учурундагы санитардык эрежелерди эске алуу менен жаңы оорукананын 2 жана 3 кабаттарына хирургия жана төрөт бөлүмү жайгашат. Анда ар биринин өзүнүн операция блогу болмокчу. Биринчи кабатында болсо бейтаптар кабыл алынат. Мына акыркы эле 3 жылдын ичин карап көрө турган болсок, 3 жылдын ичинде элдин саны почти 20-30 миңге өстү. Андан бул катталганы, катталбаганы дагы ички миграция менен келип кетип аткандар саны андан дагы көп. Ошон үчүн биз азыркы жана саламаттык сактоодо жүрүп атпайбы, милдеттүү медициналык камсыздандыруу деп. Мына ошол системаны иштете турган болсок, мен ойлойм, что элдин баягы санын өсүшү менен келген бейтаптардын дагы саны өсөт, ошол биздин өзүбүздүн шартыбыз да жакшырат деп. Оорукана республикалык бюджеттен каржыланмакчы, ага 282 миллион сом жумшалат. Имаратты кийинки жылдын туристтик сезонуна чейин бүткөрүү пландалууда. Медицина мекемесинин кору менен жайкысын эс алуучуларга да сапаттуу медицина кызмат көрсөтүлөт. Ошол эле учурда Ысык көл району менен Чолпон Ата шаарында жашоочулардын саламаттыгына кам көрүү дагы жакшырат. Билесиңер, мурун 50-60-70 жыл мурун салынган больницалардын баардыгы азыркы кездеги мындай требования жооп бере албай калды. Азыркы кезде ар бир жаран өзүнүн баягы жатканда дагы жакшы условиясы менен. Эми үчүн жеке менчик больницаларга кетип калган себеби ал жердеги условиялар жакшы болгондуктан эле кетип атат. Ал жерде врачтар биздики иштеп атышат. Ошон үчүн биз аларга конкуренция кылыш үчүн заманбап больницалардын баарын куруп, заманбап оборудованиянын баарын алсак, биздин жарандардын баардыгы ушул мамлекеттик больницаларда дарыланышат. Бул имарат Ысык көлдө курулушу башталган 2 оорукана. Ушул тапта Каракол шаарында 350 орунду облустук бириктирилген оорукананын курулушу жүрүп жатат. Жакынкы күндөрү Жетегөз районунда дагы бир медициналык мекеменин курулушу башталат. Быйыл болсо Түп райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жаңы имараты пайдаланууга берилген. Ал эми өлкө боюнча 20 саламаттыкты сактоо уюмдарына жаңы имараттар курулууда. Дүйшөн Шаршенбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР Ысык көл облусу.